кылып атканыңарга чоң рахмат. Коркпой, үрүкпөй. Мынакей парламентте анча-мынча эле депутат бар. Чындыкты айтып аткан. Ошо чындыкты айтып отуруп, менин илим дагы азыр ушул абакка келди. Мына сот системасын, мына аксакалда айтып аткандай реформа кылыш керек. Ошол сот системасындагы болуп аткан кемчиликтерди 16-жылы Канат Исаев айтып чыккан депутаттан, парламенттен, трибунадан. Ошолдун сөздөрү бүгүнкү күнү мына судья Ленин районунун төрагасы мурдакы Оморова тастактап, ошону айтып атат азыр. Интернетте абдан обсуждение болуп атат. Ачык. Судебный решениянын баары каяктан келип аткан? Ак үйдө 7-этаждан команда менен болуп аткан. Ошону жоймоюнча сот системасын реформа кыла албайбыз. Соттор эмеге системага кантип жана отбор кылып атат. Акча менен келип атышат. 25 000 доллардан 80 000 долларга чейин берип туруп, ошол системаны бузушубуз керек. Рахмат, азыркы мынакей жаңы шайланган Сооронбай Шариповичке абдан надежда болуп атат. Акыйкаттык болот деп атат. Абдан үмүттөбүз. Акыйкатты ушул 7-этаждан башташыбыз керек. 7-этаж киришпесин соттун чечимдерине, иштерине. Кимге эмне бериш керек, кимди камаш керек, кимди акташ керек, бүт мояктан чыгып атат. Ошону токтотпосок болбойт. Мен ойлойм, жаңы шайланган президент Сооронбай Шариповичтин эрки жетет ошону токтотконго. Токтотуп, силердин жардамыңар менен президентти колдосок, мен ойлойт элем, акыйкаттуу бийлик болот. Акыйкатка жетебиз. Канат Исаевдин ишине токтой кетсем, мынакей биринчи процесс болду. Экинчи процесс болуп атат. Биринчи инстанциядан 12 жыл берип койду. Бир далил жок. Бир далил жок эле, мыяктан команда болду. Сот телефон чалып туруп, эмне кылайын дегенден кийин, момда кыласың деген чечимчи, саясий чечим алынбасын керек. Мындан кийин саясий чечим болуп атат. Экинчи иши боюнча мынакей төргө жүрүп атат. Бүт фальсификация. Бүт тергөөнүн материалдары фальсификация. Мени колдойт эле, ошол жакта көп мынакей туугандары, адвокаттар отурат. Көп учурда тергөөчүлөр фальсификация кылып атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде саясий заказ болуп атат. Көп иштерде. Ошону токтотушубуз керек, урматтуу депутаттар. Парламенттик бийликке келдик. Парламенттик бийликти түзөбүз деп айтып атабыз. Алгылачы бийликти парламент өсүңөргө. Законду аркалуу. Президентти колдоп, өсүңөр дагы мынакей отуруп албастан депутаттарды камап атат. Эч баягы саясий эме менен депутаттар унчукпай отурушат көп учурда. Коркуп. Эмне дегенде баягы күч түзүмдөрү өздөрүн жана айткандай милдетин аткарбай эле саясий буйрутмаларды аткарып калды. Прокуратурадагы, башка правоохранительный органдардагы ошондон алыс кетишибиз керек. Рахмат. Рахмат силерге.